Өлкөнүн ишкерлерин колдоо үчүн Кепилдик фонду тарабынан атайын чакан жана орто ишкерликти каржылоого мүмкүнчүлүктү кеңейтүү программасы иштелип чыкты. Анын алкагында ишкерлер үчүн 1 миллиард сом каралган. Каражат төмөнкү багыттарга берилет. Каражат берилүүчү багыттар: айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү, өнөр жай, туризм, транспорт, экспортко багытталган жана импортто алмаштыруучу ишканалар, соода логистикалык борборлор жана жашылча сактоочу жайлар, инновациялык ишмердүүлүк, жаңы ишканаларды ачуу же иштин жаңы багыттары, коргонуучу медициналык каражаттарды жана жеке коргонуучу каражаттарды чыгаруу, билим берүү чөйрөсү, маалымат технологиялары, ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн кластердик долбоорлору, интенсивдүү кой чарбасын өнүктүрүү. Программанын негизги максаттары бул ишкерликтерди азыр кайра колдоо, экинчиден жеңилдетилген насыяларга аларга доступ болсун деп, үчүнчүдөн баягы чакан жана орто ишкерликтерге жардам берип, алардын ишин кайра жандандыруу жана усиливать эткенге да. 10 миллион сомго чейин берилүүчү насыянын үстөк пайызы 10%га чейин болот. Ал эми мөөнөтү 5 жыл. Биз болсо муну аукцион катары өткөрөбүз. Негизги бул биздин эменин программанын параметрлери мындайда. Бул 60 айга бериле турган кредит. Биз азыр бул проектти банктар менен иштешип атабыз. Эмки жумада биринчи аукцион өткөрөбүз. Фонд тарабынан өткөн жылы 946 кепилдик берилсе, бүгүнкү күнгө карата 446 миллион сомго 1083 кепилдик берилди. Ал эми берилген насыялардын көлөмү 7 миллиард 600 миллион сомдон ашкан. Кепилдик фонду тарабынан ушул жылдын 8 айында 1,5 миллиард сомдук кепилдик берилди. Анын 98% аймактардагы ишкерлерди колдоого багытталган. Көбүнчө айыл чарба продукцияларына, кайра иштетүү, өндүрүш, өнөр жай жана соода логистикалык борборлорду курууга багытталган. Фонд түзүлгөндөн бери жалпы 2 миллиард 142 миллион сомго 2700 кепилдик берилди. Кыял Шаршеева, Сентур Абыкеев, Ала Тоо 24.